Мына караңыздар, бул эми валюта маселеси аябай эле олуттуу орчундуу маселе болуп атат. Баягы бир бааны көрсөтүп, анан бир баа менен иш жүзүндө сатып алгандык, анан валюта саткан рынокто барсаң жок деп көзгөрүн алдап аткандарын айттым эле, бирок эмнегедир тыянак чыкпай атат. Эми бул боюнча өзүнчө маалымат бериңиздерчи, мен ага кайрылбай эле коеюн, бирок бул ушул маселе боюнча бир суроо берейин деп атам да. Мисалы, ушул жылдын октябрь айында эле Кыргызстандан 160 миллион доллар каражат чыгып кетиптир, агылып чыгып кетиптир, валюта түрүндө, туурабы? Бул экинчи рекордтук көрсөткүч экен. Туурабы, туура эмеспи? Доллар менен же кандай айтып атасыз, жалпыбы? Сиздерди мына маалыматыңыздарды карап, 2022 жылдын октябрь айында Кыргызстандан акча каражаттарынын агылып чыгышы 160 миллион доллардан ашты деп сиздердин маалыматтарды карадык. Биз азыр мына веб-сайттарданчы. Ушул такпы же так эмеспи? Мен ушуну карап чыгайын. Менде азыр Макул, экинчи суроо. Статистика. Анан 2022 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан акчанын агылып чыгышы 1 миллиард 82,5 миллион долларга бааланыптыр да. Бул өткөн жылга караганда 2 эсе көп көрсөткүч экен. Ошондо ушундай жылдан жылга акчанын агып чыгышы көбөйүп атса, бул жакшы көрсөткүч эмес да. Эми бул азыр биз ушул сиз алып келген долбоорду колдоп бере турган болсок, ушул багытта кандай пайдасы тиет? Бияқта эми взаимный инвестиция болот да. Бул либерализация Россияда, Белоруссияда мисалы, алардан, например, инвестиция кылса нерезиденттан Центральный банктан макулдук алыш керек. Азыр ал керек эмес болот. Бизде эми мыйзамдарда караганда либерализация болгондон, бирок Россияда оякта, например, Центральный банкта укугу бар. Денежный переводторго ограничение койгон. Бул мүмкүн биздин жагатарга жакшы болот да, если мындай караганда либерализация болсо. Бирок бул еще иштеп чыгыш керек. Бул макулду ушуну 7-8 жылдан уже келатабыз иштеп чыгып. Бул аябай татаал да мындай маселе. Жакшылап карап көрүңүздөр, анткени валюта саясаты дагы өлкөнүн эгемендүүлүгүнө түздөн түз таасир эте турган фактор. Аябай жакшылап маани бериңиздер. Анан карасаңыз, аталган макулдаштын долбоорунун 9-беренесине ылайык, ушул макулдаштын жоболорун чечмелөөгө жана же колдонууга байланыштуу талаш маселелер келишимде белгиленген тартипте чечилет деп айтылыптыр, туурабы? Орусчасы спорные моменты решаются согласно порядка, который установлен вот этим договором деген мааниде экен да. Макул. Бирок мен ошол келишимдин долбоорунан андай тартипти көрө албай атам да, же мен жакшы окуган жокмунбу? Эгер талаш тартыштар келип чыкса, белгиленген тартипте чечилет дейт. Бирок ошол тартип кайсыл жеринде көрсөтүлгөн? Соглашение бар, анан дагы негизги соглашение бар да, который он эң основной договор о Евразийском экономическом. Оякта тоже правалар бар, биякта приложение киргизгенбиз. Какие ограничения могут, кандай болгон, ушул жакта тоже бар да, ссылкалар. Чоң рахмат.